Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо алдындагы үгүт иштерине аралашкан бир катар жетекчилер кызматтан алынып, айрым кызмат адамдарына сөгүш жарыяланды. Алардын арасында акимдер, шаар мэрлери, окуу жайдын ректору дагы бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров шайлоо процессинин ачык айкындыгын камсыздоо боюнча кабыл алынып жаткан чараларга жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн ага кийлигишпөөсүнө тийиштүү билдирүүсүндө айтты. Баткен облусунун Лейлек районунун мамлекеттик администрация башчысы аким кызматтан ордунан убактылуу четтетилди. Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Ал эми бүгүн Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Муратбаев жана ошол факультеттин 3 мугалими кызматтан алынды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги менен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен 29-у БШКнын ыкчам чара көрүүчү координациялык тобуна келип түшкөн. Шайлоодо бардык талапкерлер жана партиялар үчүн бирдей шарттар түзүлүп, элдин эркин тандоосу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Кыргызстан буга чейинки таза эмес шайлоолордон жетиштүү азап тартты. Андыктан бул жолу административдик ресурсту колдонууга жол берилбейт. Мындай пикирин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов билдирди. Партиялардын ичинен ушу партияны тандап алдым, ушуну кой. Анда-манда тиктерде муну тандап алдым, аны тандап алдым. Ошонун баарын акча берип, мурдагыдай шайлоону бузабыз деген аракеттердин бир тобу мыйзамдын негизинде өзүнөн өзү ырдыйлай түштү. Адым ресурс болом десе да болбойт, бирок болтуруп коюучулар болот. Элге үндөйлүк, добушту сатпайлык, ыймандуу өткөрөлүш. Буга чейинки өлкөдөгү бардык олуттуу саясий толкундоолор таза эмес, акыйкатсыз шайлоолордун натыйжасында болуп келген. Ал эми өлкөнүн өнүгүүсү үчүн туруктуулук маанилүү. Бул жолку шайлоодон кийин тынчтыкты сактоо боюнча келишимге кол коюу үчүн шайлоого аттанган партиялардын, мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү жана БШК мүчөлөрү келген. Бүгүнкү тегерек стол алдыдагы шайлоону тыкыр талкуулоого шарт түздү. Макулдашууга кол коелу атабыз. Ушундай бир башаламандыкка жол бербөө үчүн бийлик тарап административдик ресурс колдонбой, подкупка барбай, партиялар болсо чакырыктар таштабай, өлкөбүздү улам эле эки жакка чайкай бербей, шайланган президентибиз бар, бийлик эми-араң түптөлдү. Анан ушул шайлоо бир жакшы бүтсүн. Уткан тараптар дардалаңдап кетпей, утулган тараптар мойнуна алып, куттуктап, 29-ноябрь дайыма бул биз үчүн майрам болуш керек да. Ар бир жаран, талапкер жана тиешелүү органдар алдыдагы шайлоого жоопкерчиликтүү мамиле кылууга милдеттүү. Алдыдагы шайлоонун таза жана ачык айкын өтүшү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн шарттап, келечегин аныктайт. Айта кетсек, жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку кеңеште 90 депутат болуп, алардын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланып келет. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.